أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Урматтуу жамаат, урматтуу момин мусулман бир туугандар, Аллах Таала мына ушул илим мажлисине басып келген ар бир кадамыңыздарга бийик даражаларды жана билип билбей жасаган ката кемчилдиктериңиздерди кечирген болсун. Жана ошондой эле мына ушул илим мажлисибизде Аллахтын мээрим ырайымы түшүп турган жана периштелер ороп алган илим мажлистеринен кылган болсун. Ал-хадису ал-вахид ва-саласун. Бүгін имам Ан-Науави рахимахулланын 40 хадис китебинен мына 31-ші хадиске келип токтогон экенбиз. Иншааллах. Бүгүнкү хадис мына ал-хадисул вахид ва-саласун. Al-wahid wa-thalathun an Abi al-Abbas Sahil ibn Sa'd as-Sa'di radiyallahu anhu qala جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس فقال أزهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة Abi Abbas Sahil ibn Sa'd as-Sa'di radıyallahu anhudan rivayet. Bu kişi aytat, bir kişi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den aldına kelip aytat. Bu kişiden rivayet, mına bir kişi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den aldına kelip aytat. O Allah'ın elçisi, meni bir amalga bagıttаңыз, maga bir amaldı көрсөтүңүz, bagıttаңыз, mına ошол amaldı жасасам, mına ошол işti жасасам, meni Allah da жакшы көрсүн, жана ошондой эле адамдар да мени жакшы көрсүн dedi. Bir amalды көрсөтүңүз, ошол amalды жасасам, Аллах Таала мени жакшы көрсүн, жана адамдар мени жакшы көрсүн dedi. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты, дүйнөдөн 100 бурсаң, мына дүйнөдөн 100 бурсаң, Аллах Таала сени жакшы көрөт dedi. Эгерде жана ошондой эле адамдардын кол астындагы нерселерден үмүттөнбөсөң, адамдар сени жакшы көрүп калат dedi. Бул хадис хасан хадис. Мына Ибн Мажа жана башка мухаддис алымдар риваят кылган хадис. Мына ошондуктан бул хадистен максат эми Аллахтын жана адамдардын сүйүүсүнө жетишүү. Албетте Аллах кимди жакшы көрсө, дүйнө жана акырет бактылуулугуна жеткирет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан келген хадисте айтат: "Иза ахаббаллаху ал-абда нада Джибрейла инналлаха юхиббу фуланан фахиббуhu фаюхиббуhu Джибрейл фаюнади Джибрейл фи ахли ас-сама'i инналлаха юхиббу фуланан фахиббуhu фаюхиббуhu ахли ас-сама." Мына Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Эгер Аллах Таала бир пендени жакшы көрө турган болсо, Джибрейлди чакырып айтат экен. О Джибрейл, мен паланча пендени жакшы көрдүм, сен да жакшы көргүн" дейт экен. Анан Джибрейл алейхиссалам асман элини чакырат экен. Асмандагы периштелерди чакырып, Аллах Таала мына паланчы пендени, баландай пендени жакшы көрдү, мен да аны жакшы көрдүм, силер да жакшы көргүлө дейт экен. Мына ошентип ошол пендени бүт асман эли, мына асмандагылардын барысы Аллах Таала жана Джибрейл алейхиссалам жана бүткүл периштелер жакшы көрүп калат экен. Аллахты жакшы көрүү бул эң негизги нерсе.
Бұл сүйүү ибадаттын түркүктөрүнүн бири. Мына коркуу, үмүт сүйүү, мына ушул сүйүү ибадаттын бир түркүктөрүнүн бири. Эгерде бизде ибадатыбызда сүйүү болбосо, албетте ибадат кемчилдиктүү болот. Мына дүйнөнү таштасаң, Аллах сени жакшы көрөт деди. Дүйнө сенин эң биринчи түйшүгүң, кандай десек, проблемаң болуп калбасын. Бирок бул хадис инсан баласынын дүйнөдөгү муктаждыктарын кандыруудан тоспойт. Ислам шарияты тоспойт. Мисалы үчүн үй жай куруу, машина алуу, мисалы үчүн жеп ичүү, кийим кийүү деген нерселерден шарият тоспойт. Мисалы үчүн үй жай кур, бала чакаңды кара, важип, аларга шарт түзүп бер. Бул нерсе албетте, мисалы үчүн бир инсан үй куруп атса, албетте ал дүйнөнү ташташ керек болчу деген мындай нерседен шарият албетте кайтарбайт. Бирок мына ушул үй жай куруу деген нерсе, бала чаканы багуу деген нерсе Аллахтын ибадатынан тосуп койбош керек. Анда туура эмес. Бул хадис сооданы, рызкыны талап кылуу, мал топтоо мындай нерселерден тоспойт. Кээ бирлер мына ушул нерсени туура эмес түшүнүшөт. Бирок бул нерселер Аллахты таанып билүүдөн, ага ибадат кылуудан тосуп койбосун. Жана ошондой эле кийиминин жаман болуусу, мечиттерге эртең менен кирип берип куптандан кийин чыгуусу, бала чаканы таштап аларды карабоосу, бул албетте зухут эмес. Дүйнөнү таштоо эмес. Балким малы мүлкү көп инсан ал захид болушу мүмкүн. Таква болушу мүмкүн. Үйүнүн чоңдугу, малынын көптүгү албетте бул зухуттуктан тоспош керек. Эгер ал нерсе ошол дүйнө жүрөгүнө кирип кетпеген болсо, акыретти таштабаса эгер ушул инсан, мына ушул зухут болот. Мисалы үчүн жакшы кийим кийсе, Аллахка ибадат кылуу үчүн бул жакшы. Парыздарды мына өз орнунда аткарса, важиптерди таштабаса, ал жакшы кийимдерди кийсе, албетте бул нерсе ал кишини Аллахка ибадат кылуудан тосуп койбосо, бул эч кандай шарият бул нерселерден тыйбайт. Көп адамдар мына ушул маселеде туура эмес түшүнүшүп, кээ бир адашкандар өздөрү да адашып, башкаларды адаштырышып, неме бул хадисти туура эмес түшүндүрүшөт. Сен дүйнөгө зухут кылдыңбы, дүйнөнү таштадыңбы? Не? Мына миллион зикир айт, жана ошондой эле эртеден кечке үйүңдөн чыкпай зикир чалып, соодаңды ташта, сен жалаң ибадат менен алек болушуң керек деп. Бул туура эмес. Ошол үй жай куруп аткан инсан, бала чакасын багып аткан инсан зухут болушу мүмкүн. Ал инсан. Анткени ал инсан Аллах Таала буйрган парз ибадаттарды, важип ибадаттарды эч качан таштабайт. Эми кээ бир инсандар мына ушундай адашкандар мечиттерге киришип алып, анан эртеден кечке зикир айтышып, анан бидаттарды жасашып, адамдардан урмат сыйды күтүшөт. Адамдар бизди жакшы көрөт деп, ана адамдар мына бизди адамдар айтсын, бизди Аллах жакшы көрөт деп, биз мына эртеден кечке чейин мечиттен чыкпай Аллахты эстеп отурабыз. Бул баарынын колунан келе бербейт деп, жертелөөлөргө түшүп кетеби, же бир жерди казып түшүп кетеби, же бир тоонун арасына кирип кетишеби, зикир кылып, бул албетте бул пайгамбарыбыздын жолу эмес. Бул зухуттук эмес. Кээ бир адашкандар мына ушуну зухуттук дейт. Зухут. Дүйнөдөн жүз буруу, дүйнөнү таштоо. Бул туура эмес. Эми вазхат фима индан наси юхиббакан нас. Адамдардын колундагы нерселерден үмүт кылба дейт. Ошондо сен чыныгы адамдар сени жакшы көрүп калат дейт. Адамдардын колундагы нерселерден үмүт кылбоо бул зухуттук экен. Ошондо адамдар жакшы көрүп калат экен ошол инсанды. Өзү инсан баласынын табияты адамдар мага бир жакшылык кылса экен деп дайыма күтүп жүрө берет. Инсан баласынын табиятында бар нерсе бул. Үмүт, надежда. Эми эгер адамдардын колундагы нерседен үмүт кылсаң, алардын колундагы нерселерден сурап барсаң, адамдар сага ачуусу келет. Бергиси келбейт, пешенеси тырышат, ичи ооруйт, сага жаман сөздөрдү айтып коюшу мүмкүн. Адамдардан бир нерсе сурасаң, алардын ачуусу келет. Эгерде Аллах Тааладан бир нерсе сурабай койсоң Аллахтын ачуусу келет. Пендеси сурабаса Аллахтын ачуусу келет экен.
Мына ошондуктан асман жердин мүлкү Аллахка таанат. Мына ошондуктан мына сахабалар жакшылыкты суроодо дайыма мына алдыңкы орунда да турган. Мына Кур'ан-ы Керимде айтылат: "Я айюхаллазина аману ла тулхикум амвалукум ва ла ауладукум ан зикрилла, ва ман яф'ал залика фа улайка хумул хасирун." О Аллах Таалага иман келтиргендер. Силердин малы мүлкүңөр, бала чакаңар Аллахтан зикринен, намаздан тосуп койбосун. Эгер ким мына ушундай жасаса, албетте зыян көрүүчүлөр дейт. Намазды оку, бала чакаңды кара дегендей. Жана үй жайыңды кара. Кээ бирлер мына эртеден кирип кетет, кечинде мечиттен чыгат, мына 1000 рекет, 2000 рекет нафил намаз окуйбуз дейт. Не? Биз зухуд кылдык, дүйнөнү таштадык дейт. Дүйнөнү таштап не? Алар аялына да карабайт. Жана ошондой эле бала чакасына да карабайт. Арада бир үйүнө келип коет. Эмне эртеден кечке мечитте зикир чалып отурат. Ага аны ээрчип алгандар бар анан. Ага ээрчип алгандар эмне ага тамак алып келет. Аны карайт. Ал эртеден кечке эмне? Мен силерге дуа кылып атам, мен бул жерде ибадат кылып атам, мен эң абзел адаммын дейт. Анан эмне? Барып отуруп эмне жиндиге айланып калат бир, жиндиге. Дүйнө бул дүйнө өзү биз үчүн жаратылган. Дүйнө өзү биз үчүн жаратылган. Бул жерде айтылат, сен дүйнө үчүн жаратылган эмессиң, дүйнө сен үчүн жаратылган. Биз эмне үчүн жараткан? Ва ма халактул джинна вал инса илля лиябудун. Мен жиндер менен инсандарды бир өзүмө сыйыныш үчүн жараттым дейт Аллах Таала. Эми мына ким дүйнөнү таштаса, дүйнөнү мисалы үчүн таштаса деген эми жана ошондой эле дүйнөнү сүйүп кетпесе деген. Дүйнөнү сүйүп, ибадаттарды таштап, намазды окубай, орозону тутпайт, бул туура эмес. Орозону да тутат, жана парыз ибадаттарын да аткарат. Жана ошондой эле мисалы үчүн малы мүлкү болсо зекетини берет. Өз ордунда, мисалы үчүн дүйнө иши дагы тең салмакта, жана ошондой эле акырет иши дагы тең салмакта. Мына ушул зухуд. Мына ушул чыныгы зухуд, дүйнөдөн жүз буруу, дүйнөнү таштоо деген мына ушул. Эми Аллах Таала жакшы көрөт экен, адамдар да жакшы көрөт экен. Мына эгерде мына дүйнөгө зухуд кылсаң, дүйнөнү таштасаң, дүйнөнү сүйбөсөң, дүйнөнү сүйүп кетсе эгер инсан баласы, ибадаттарды унутуп калат, шахватына берилип кетет. Ал эми дүйнөнү сүйбөө дегени бул жана ошондой эле дүйнө жүрөккө кирип кетпесин дегени. Сен дүйнөнү эшек сыяктуу мин деген Шейхул Ислам ибн Таймия рахматулла. Сени дүйнө минип албасын эшек сыяктуу. Сен дүйнөнү эшек сыяктуу мингин дейт. Эшекти кандай пайдаланат мисалы үчүн, туурабы? Жана ошондой эле өз үйүңдөгү ажатканаңды кандай пайдалансаң, дүйнөңдү дал ошондой пайдалангын дейт. Мына. Эми Аллах Таала да жакшы көрөт экен. Адамдар да жакшы көрөт экен. Бирок адамдардын сүйүүсү менен Аллахтын сүйүүсү окшошпойт. Лайса камислуху шей. Ага эч бир нерсе окшошпойт. Мына ошондуктан бул Аллахтын өзүнүн улуулугуна ылайык. Эми кээ бирлер бул хадисти туура эмес түшүнүп, тиричиликти таштап мечитке отуруп алат. Ушунчалык мисалы үчүн эгин тигин айдала турган убакыттан чыгып кетет. Дүйнөгө зухуд кылдык, дүйнөнү таштадык деп. Бул туура эмес. Мына сахабалардын жашоосунда карасаңыз, ансарлар өз жерлери менен алек болгон. Пайгамбарыбыздын убагы ансарлар өз жери менен алек болгон. Эгин айдашкан. Ал эми ошондой эле Меккеден көчүп келген мухажирлер базарда алек болгон, алды сатты менен алек болгон. Ким зухудтукта сахабалардан өтүп кете алат? Эч ким Абу Бакырдан, Умар радиаллаху анхудан зухудтукта өтүп кете албайт. Сахабалардан эч кимисинен өтүп кете албайт дүйнөнү таштоодо. Алар базарда иштешкен, жер чабышкан, мал кайтарышкан, ошондой эле пайгамбарыбыздан келип илимди алып турушкан, ибадатта да бекем болушкан. Мына зухудтук. Жанагы тиричиликти таштап, бала чакасын карабай, аялына карабай, мечитке эрте менен кирип кетип, адиолдорго оронуп, анан мечиттин бир бурчунда жатып, анан адиолдорго оронуп алып, анан адамдардын көзүнө ар кандай каранып 1 миллион, 2 миллион, 3 миллион зикирлерди чалып отургандар бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жолунда эмес адамдар. Бул зухудтук эмес. Муну менен Аллахка жакындоо эмес бул. Муну менен шайтанга жакындоо. Мына Анаби Сулайман ад-Даррани рахимахулла айткан экен да. Мына зухудтук дегенде не дегенде? Кээ бирлер мына айтты дейт. Ирактагыларды кээ бирлер айтты дейт. Фит тарки шахват дейт. Шахватты таштоо зухудтук дейт кээ бирлер. Дагы кээ бирлер
зухуттук деп адамдар менен жолугууну таштоону зухуттук дешти дейт. Жанагындай отуруштар, жанагындай адамдар отуруулар бар, жолугат. Ар кандай сөздөр, гыйбат, мына ушундай нерселерди таштоо зухуттук дешти дейт. Кээ-бирлер фиттарки шиба. Жана ошондой эле тое жөө, тамакты аз жөө бул зухуттук деп айтышты дейт. Эми Ибн Ражаб рахимахулла мына ушул аныктамалардын ичинен эң сонуну Абу Сулайман ад-Дарани, Анаби Сулайман ад-Даранинин сөзү мына айтат ушул киши. Мен айтамын дейт. Ар бир Аллах Тааладан сени тосуп кое турган нерсени таштоо зухут болот деп айтам дейт. Аллахтын жолунан, Аллахка ибадат кыла турган нерсени тосуп кое турган нерсени таштоо бул зухуттук болот дейт. Ибн Ражаб рахимахулла ушул зухуттуктун жалпы маанисин өз ичине алат. Мисал үчүн, намаздан тосо турган өтө көп себептер бар. Өтө көп тоскоолдуктар бар. Мисал үчүн, жеп-ичүү, дүйнөнү кууп кетип намазды да окубайт, орозону да тутпайт, сода кыла берет. Соданы да кыл, бирок намазды да өз оку, жеп-ич. Бирок Аллах буйруган ибадатты таштабоо. Мисал үчүн, уйкуну таштоо, көп уктоону таштоо бул зухуттук мисал үчүн. Көп уйку ибадаттан тосот экен. Илимден тосот. Мына ошондуктан Аллах Тааланы мен айтамын дейт, ар бир Аллах Тааладан сени тосуп кое турган нерсени таштоо зухуттук болот дейт. Инсан баласынын ибадаттан көптөгөн себептер тосушу мүмкүн. Мисал үчүн көп уктайт, көп жеш, мисал үчүн, жана ошондой эле болбогон убакытты кетирүү, жөнсүз эле убакытты кетирүү, же жанагындай оюндар чыгып кетпедиби азыр? Жанагындай оюндарды ойноп отуруу, мына ушундай нерселер ибадаттан тосот. Мына ушундай тосо турган нерселерди таштоо бул албетте зухуттук болот. Жанагын аскетизм, суфизм деген бар. Ал буга таандык эмес ал. Ошону айтып атам мен азыр. Ошол туура эмес экендиги. Мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам базарга чыкканда бир өлгөн козуну көрөт да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жана өлгөн козуга карап ушул козуну ким сатып алат дейт. Анан я Расулулла бул козу өзү тирүү болгондо да эч кимге керек эмес эле дейт бул дейт. Ушунчалык керек эмес эле дейт да. Анан дүйнө дагы дейт. Силерге мына ушул козу силерге керексиз болгон сыяктуу эле дүйнө дагы Аллахтын астында ушул козу сыяктуу эле керексиз дейт. Силерге керек эмесби мына ушул дүйнө? Аллахтын астында деле ушул козу сыяктуу эле ушул дүйнө керек эмес дейт. Эми мына башка бир хадистерде келет, эгер ушул дүйнөнүн Аллахтын астында чымындын канатынчалык кадыр баркы болгондо кафирларга бир култум суу да берип коймок эмес. Мына ошондуктан бул дүйнөдө баарына бере берет. Аллах Таала ошол жакшылыкты баарына бере берет. Ошол байлыкты баарына бере берет. Баарына кафирга да, мунафикка да, мусулманга да жакшылык кыла берет. Кала Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам: "Ман асбаха минкум аминан фи сирбихи муафан фи жасадихи, индаху куту яумихи, факааннама хизат лаху дуnya." Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ким таңды тынч абалда аткарса дейт. Тынч абалда аткарса. Таң, эрте менен таңкы убакытты тынч абалда уктап турса да, мисалы үчүн уйкусунан турса тынч абалда. Анан жана ошондой эле эч бир денесинде оору жок, жакшы абалда турса. Жана ошондой эле бир күн жей турган үйүндө бир тамагы болсо дейт. Мына ушул үч нерсе боло турган болсо дейт, анда дүйнөнүн баары жыйналып турганда дейт. Дүйнөдөгү неиматтардын баарысы мына ушул инсанда жыйналыптыр, топтолуптур дейт. Тынчтык дагы өтө бир чоң неимат. Инсан баласынын ден соолугу оорубай турабы? Өтө бир чоң неимат. Азыр араңыздарда кээ бир инсандар мына ушул илим дарсына келүү үчүн кээ бирлеринин мисалы үчүн үзүрү, мисалы үчүн ден соолугу ооруп калган болушу мүмкүн. Мына ошол ден соолукка байланыштуу да инсан баласы мына ден соолук болсо дагы өтө бир чоң неимат экен. Жана ошондой эле бир күндүк жей турган тамагы барбы? Алхамдулилла. Мына ушул инсанда мына бүткүл мына дүйнөнүн жакшылыгы топтолуптур дейт. Дүйнөнү ташта деген эмес бул албетте. Дүйнөнү таштап тоолорго же чыгып кет деген эмес. Бала чакаңды кара, тиричилигиңди кыл, жериңди айда, соодаңды кыл, адал нерселерден талап кыл. Варда бима касамаллаху лака такун агнан нас. Сен Аллах сага бөлүп берген нерселерде сен разы болсоң, сен адамдардын эң байына айланасың дейт. Мисалы үчүн канча деген адамдардын азыр кезде банктарда акчалары бар.
Канча миллион, миллиард деген акчалары бар. Бирок жүрөгү кедей. Бул жерде оор болса да айтып коюшубуз керек. Бул инсан дүйнөгө ит болгон инсан. Не азан айтылса, не азанга жооп бербейт. Эки оюн ошол оюнан эмне кетпей, жана банктагы акчасы кетпейт. Эгер ошол акчасын шарияттын негизинде, шарият жолунда жыйнай турган болсо жакшы. Аллахтын жолунда бере турган болсо жакшы. Эгер керексиз орундарда орундай турган болсо, анда бул туура эмес. Бул зухут эмес. Мисал үчүн, бир инсан кечинде азыраак тамак жейин, эрте менен бамдатка уктап калбайын. Кечинде көп тамак жеп алсаңыз, бамдатка тура албай калышыңыз мүмкүн. Көп жеп тамакты, көп жегенден кийин инсан баласы катты уктайт. Анан жана ошондой эле кээ бирлер зухуттук десе, ысыктын күнү дагы жанагындай чепкендерди, чапандарды кийишип алып, анан жыртык жанагындай айрылган кийимдерди кийип алып өздөрүнүн адамдарга зухут көрсөтүшөт. Бул зухуттук эмес бул. Зухуттук деген нерсе жакшы кийимдерди кие бер. Таза кийимдерди кие бер, костюм кие бер. Допу кийип ал. Жана ошондой эле Аллахтын ибадатынан тосуп койбосун, жанагы пайдалана турган. Дүйнө тосуп койбосун. Мына Саламати ибн Динардан суралат экен да, мына. Ушул киши айтат, менде эки нерсе бар дейт. Биринчи, мен Аллахка болгон ишенимим өтө каттуу дейт. Экинчи, мен адамдардын колундагы нерселерден үмүт кылбаймын дейт. Анан ошондо айтат бирөө таң калып, сиз кедейликтен коркпойсузбу дейт. Неге коркоюн дейт ал? Асмандар менен жердин Раббиси менин Раббим болсо, мен сыйынган зат болсо, бардык мүлк ага таандык болсо, эмне мен кедейликтен коркоюн дейт. Мына азыркы кезде кедейликтен мусулмандар азыркы кезде коркуп калган. Азыркы кезде кедейликтен коркуп калганбыз. Кедейликтен өтө коркут азыркы кезде. Кичине мал мүлкүнө зыян жетпеби? Кедей болуп калам, эми эртең эмне жейм, эмне болот экен деген мына ушундай жүрөккө мына ушундай нерсе кирип кеткен. Мына ошондуктан Ибн Таймия рахимахулла айткандай, дүйнөнү эшек сыяктуу пайдалан деген. Эшекти мингендей мингин деген. А дүйнө сени эшек мингендей минип албасын деген да. Жана ошондой эле үйүңдөгү ажаткананы кандай пайдалансаң, дүйнөнү да ошондой пайдалан деген. Мына ошондуктан Хасан Басри рахимахулла айтат, сени адамдар дайыма жакшы көрүп жүрө берет дейт, эгер сен адамдардын колундагы нерселерден үмүт кылбасаң дейт. Эгер адамдардын колундагы нерседен үмүт кыласаңыз дейт, анда адамдардын ачуусу келет. Аллахтын астындагы нерселерден үмүт кылбасак, адамдарга үмүт кылсак ачуусу келет. Аллахка үмүт кылбасак Аллахтын ачуусу келип жатат. Мына Суфиян рахимахулла айтат, адамдардын арасында урматтуу инсан боломун десең, адамдардын колундагы нерсеге бир муктаж болбо дейт, алардан үмүт кылба дейт. Жана ошондой эле экинчиси, адамдардан эгер бир кандайдыр бир ката кемчилдик кете турган болсо, ошону кечирип жиберсең дейт. Мисал үчүн, бирөө тили менен зыян берип коюшу мүмкүн. Же бир зыян берип коюшу мүмкүн, сенден кечирим сурап келсе, кечире берет. Кечире бериш деген нерсе бул иман ар кимдин эле колуна кире бербейт. Мына ошондуктан кечирсе адамдар, кандай ага адамдар тарабынан боло турган ката кемчилдиктерди кечирип жибере берсе, адамдардын эң урматтуусу болосун деген экен. Ол кыскача мына ушул 31